президентибиз ажуубуз Садыр Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, мен сиздерге кайрылуумдун себеби менин күйөөм 10 жылга соттолуп кетти. Ушу күйөөмдү үй камагына чыгарып бериңиздерди суранып сиздерге кайрылуу жасап жаттым эле. Ушу 2 жылдан бери балдарды багып келатам. Ушул балдардын баары менин күйөөмдүн карамагында. Күйөөм жетишерлик карачу эле. Азыр аябай кыйналып турган чагым. Мага жардам бериңиздер. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз балалууларга аябай карап атасыз го, көп балалууларга. Мен ошон үчүн сизге кайрылуу жасап жатам. Мага жардам бериңиз. 5 күн ушу мектепте иштейм, өзүм мугалиммин. Калган 6-чы дем алыш күнү ушу базарда бирөөнүн эле тачкасы, бирөөнүн эле товарын тачка тартып, тачка түртүп иштеп жатам. Аябай кыйналдым мен. Мага жардам бериңиздер. Мен ушу көп балалуумун. Ушуну көп балалуу үчүн көп балалууларга карап атканыңыздан кайрылуу жасап жатам. Мага жардам бериңиздер. Мага азыр кайнене кайнатам дагы 70 жаштагы кишилер. Кайненем инсульт алган киши. Кайнатамдын 2 көзү көрбөй калды. Ушу күйөөмө сарсанаа болуп, ишенен сызып атып. Мага бир жардам бериңиздер. Алланын ырайымы үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам бериңиздер. Ушу балдарымды караса эле болду эле. Мен башка эч нерсе сурабайм сиздерден. Ушу үй камагына чыгарып берип коюңуздар. Только ушуну суранам мен сиздерден. Ушу балдарды карасын, мен иштейт элем. Ушу балдарды ушу карамай болуп эле иштеп жатчу эле, КамАЗ айдачу эле. Башка эч нерсе сурабайм мен ушу. Башка эч нерсе сурабайм. Только ушу менин күйөөмдү үй камагына чыгарып берип коюңуздар. Ушу самана саат аябай көп болуп атат. Могу кыздар чоңоюп келатат. Жалгыз таштагандан коркуп атам мен буларды. Бир суранарым ушу үй камагына чыгарып бериңиздер суранам мен сиздерден. Башка эч нерсе сурабайм. Ушул балдар даже телевизор көргөн жери жок. Телевизорубузда бусулуп калган. Ушу күйөөм кармалып кеткен күнү эле бусулду эле. Даже телевизорлору жок отурат булар. Потому что менин айлыгым жеткен жери жок эч нерсеге. Кекиртегинен ашкан жери жок. А ооруп калгандачы, ооруп калганда баягы кандай жүрдү грип. Ошондо жөн эле думана болдум мен. Ошо мен сизден суранам, Камчыбек Кыдыршаевич, президентибиз Садыр Нуркожоевич, ушу көп балалуу энемин, мен үнүмдү угуп коюңуздар. Мен сиздерден суранам. Балдарыма жардам берип, ушу балдарымдын келечеги үчүн ушуларды кой берип коюңуз. Мен күйөөмдү үй камагына жардам бериңиздер ошого. Папам чыгарып бергиле. Мамамды көрүп атабыз, эми абалы базарга болсо жалгыз иштеп атат. Кышында болсо, мамам болсо ушуп жүрөт. Шоныч папам чыгарып бергиле. Папам үйгө келсин, биз папамды катуу сагындык. Папам үйгө келгенче сагындым папамды, баары сагындык. Саламатсыздарбы? Мен атым Жылдыз. Мен ушул Мээримдин эң жакын кошунасы болом. Ушул күнүгө 2 жылдан бери ушул Мээримдин кантип кыйналып жашап келатканын ушул күбө болуп күндө көрүп жүрөбүз. Биз болсо колубуздан келген жардамыбызды бергенге аракет кылабыз. Бирок ушул бир үйдүн жарыгы башка үйгө тийбейт дейт. Ошол сыяктуу эле ушу Мээрим болгон аракетин кылып атат, бирок ушунча майда балдар менен кыйналып кетти да. Ушу балдарынын улуусу 7-эле класс, калгандары кичүү, ушу садикке да барышат. Өзү болсо мугалим болуп иштейт эртеден кечке. Кечинде келет, 5 күн мугалим болуп иштейт. Суббота, воскресенье күндөрү базарга чыгат, тачка сүйрөйт. Ошо колунан келген аракетин кылып атат, бирок ушунча майда балдар менен калыш чындап эле аябай кыйын болуп атат да. Ошон үчүн сиздерден суранат элек, ушул жолдошунун ишин дагы бир сыйра карап берсеңиздер, кичине жеңилирээк болот беле. Ушул заманда бир жалгыз аял эмес, 2 киши туруп балдарды багыш чындап эле кыйын. Ушул суукта келатат, былтыркы суукта кыйналып, ошентсе дагы билгиспей, бирок балдарым бакты. Бирок эми барган сайын балдар да чоңоюп атат, кийгендери, ичкендерин баары чоң болуп атат. Ошого бир аз жардам берип койсоңуздар, ишин дагы бир карап койсоңуздар деп суранат элек да.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum барыңыздарга. Бул кайрылуу Бегимбаев Улан Шашынбаевич тууралуу. Уланды мен көп жылдан бери тааныйм. 2012-11-лерден бери чогуу мечитте намаз окуп, көп дааватка чогуу чыгып жүрдүк. Жакшы жагынан билем Уланды. Туугандарына дайыма бүт баарына жардамга барганга даяр болчу. Үй бүлөсүн жакшы карап, жааматка дагы мындай авторитети бар кишилер. Ошо анан ушундай кырсык болуп кетти. Ошонун себебинен эми азыр ушунча жыл дагы берип койгон көп деп эсептейбиз. Анан үй бүлөсү да кыйналып атат. 9 баласы бар, кичинекей бар экен. Ошолордун келечегине дегендей ушу Уланга жеңилдик кылып берсеңер деп суранат элек жааматтын атынан. Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге бир кайрылып атабыз. Ушул жерде биздин бир келинибиз күйөөсү бул зонада болуп атат. Ошону туура бир карашып, ошого бир мээримдүүлүк, ырайымдуулук кылып берсеңиздер деп суранат элек. Бул келиндин 9 баласы бар. Улуусу 7-класс, калгандары майда. Өзү мектепте мугалим болуп иштейт. Анан кийин суббота, воскресенье күнү, 2 күн эс ала турган күнү тачка менен сүйрөп. Ооба, бул келинди мен тааныйм. Тачка менен түздүк, ташыйт, чындык, көрүп эле жүрөм. Мен постоянно ошол жерде эле отуруп эле көрөм. Тачка сүйрөп иштеген үчүн күнүгө эттер менен эч ким ушул жерден арыз сүйрөп иштейт. Улуу урматтуу президент, жана бул биздин бийликтин башчылары. Биз силерге бул кошуналар биригип силерден өтүнүч, сураныч кылып атабыз. Ушул жигит бул жерде өзүнүн КамАЗын жакшынакай айдап, машинелерди ремонт кылып, жана ошондой эле кылган эмгектери таза жана ак эмгек менен эмгектенген бала. Ошол экинин баягы кыргызда айткандай мүдүрүлбөс ат болбойт дегендей мүдүрүлгөн жокпу. Бул заман, бул кырсык. Ошондуктан биз силерден өтүнүч кылабыз. Ал бала мынакей көп балалуу. Балдары Кудайга шүгүр. Баары окуп атышат. Баары жакшынакай. Багылуу, каралуу. Кийим десе кийимдери, тамак десе тамак ашы. Баарын мынакей апасы байкуш азыр жалгыз бир нече иштерди иштеп ушуларды багып атат. Ал эми биз кошуналары колубуздан келген жардамыбызды аябай буларга жардам кылып атабыз. Эми сиздер балдардын эмесин кыйбай, ушулардын атасын маңдайына коюп, ушул экин бошотуп берүүңөрдү биз аябай суранабыз. Балдар үчүн баарын жасоо керек. Бир баягы кыргызда айтат, бирөөнүн бар бөркүн алып кел десе башын алып кел дегенди кылбайлы. Андайдан артка бололу. Биз балдарды ойлойлу. Ошолордун келечегин ойлойлу. Ооба, ушул бала өзү ак көңүлдүгүнөн, элге өзү кайрымдуулугунан, ак көңүлдүгүнөн ушундай кырсыкка туш болуп калды да. Бул баланын өзүнүн көп баласы бар. Көп бала эмес, 2 баланы бага албай чыкпайбы 2 адам. Жалгыз келин кыйналып кетти 9 бала менен. Ушуга жардам берип коюңуздар.
сиздерден көптөн суранабыз. Ушу келинге жардам берип ошо баланын ишин жеңилдетип берсеңер жакшы болот эле. Ал бала өзү ак көңүл, ишмер, жан тымаган, кайда болсо иштеген, колунан келсе элге жардам берейин деген бала эле. Мен ушу дачадан келдим, ошо дачада бизге председатель болду эле. Председатель болуп уже кызыл китепти алганга жардам берип жантабаш жүрүп калат деле. Анан ушундай кырсыкка туш болуп калды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, ушу эжемдин баласы эле, ушуга кайрымдуулук кылып жардам берип коюңуздарды аябай түстөн түз өтүнөбүз. Ошо келинибиз эрте менен таңзардан балдарын садикке жеткизип, кайра тиги 1 чакырым жерге ошо маршрутка менен түшүп алып мугалимдик кылат. 6 дем алыш күнү, воскресенье күнү тачка сүйрөп, бирөөлөрдүн эски вещилерин сатат, ушундай эме кылып оокатын кылып атат. Сиздерден көп өтүнөбүз, ушу эжебиздин баласын чыгарып бериңиздер, кайрымдуулук кылып ушу эмебизди, өтүнүчүбүздү аткарып коюңуздарды суранабыз бизден. Ушул айыл жерине дагы мечит салып, ушул мечитке дагы чоң салымдарын кошкон бала, М-банк менен эл көтөрүлүп, элге ушундай кайрымдуулук менен, ушундай эме менен салынган мечиттерди ушундай имамда болуп жүргөн бала, мындан эч кандай күткөн эмеспиз. Ушундай кырсыктап кетти. Ушул балабызды чыгарып бериңиздер суранабыз. Бул чоң окуу жайындагы юрфакты да бүткөн бала. Сиздерден көп суранабыз, ушу баланы үй камагына чыгарып бериңиздер суранабыз. Эжебиз инсулт алган, эжебиз ушул болбой калды. Ыйлап сыктап, жестебиздин да көзү көрбөй калган. Эжебиздин дагы ушундай анындагы инфаркт болуп, ушундай эмеде ситуация жатат. Ошо чыгарып бериңиздерди күтөбүз.